Келе сабак. Саламатсыңарбы? 3-класстын окуучулары. Бүгүнкү мекен таануу сабагында силер менен экран аркылуу көрүшкөндүгүмө абдан кубанычтамын. Балдар, маанайыңар кандай? Эртең менен эрте туруп, ден соолугуңарга кам көрүп, ата-энеңерге жардам берип, окууга да жетишип жатасыңарбы? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе, мекен таануу китебиңерди алып, калемсап дептериңерди камдап, кунт коюп аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз таза абасы, мөлтүр булагы, асман тиреген бийик тоолорундагы Кыргызстаныбыздын пайдалуу кендери жөнүндө кененирээк таанышабыз. Бүгүн сабакта кен байлыктар жөнүндө түшүнүк алабыз. Кен байлыктардын касиеттери менен таанышабыз. Өз мекенибизди сүйүүгө, өлкөбүздүн жаратылыш байлыктарына сыймыктанууга, аларды коргоого тарбияланабыз. Пайдалуу кендер. Өлкөбүздүн баа жеткис байлыгы. Гранит, сурма, сымап, калай, аш тузу, акиташ, чопо, кум, көмүр жана башка тоо тектерин адам өзүнүн чарба иштеринде пайдаланат. Булар балдар пайдалуу кендер. Биздин өлкө түрдүү пайдалуу кендерге бай. Бирок татаал тоо рельефи аларды казып алууну бир кыйла кыйындатат. Пайдалуу кендердин көпчүлүгү катуу кендер. Бирок суюк, газ сымал кендер дагы бар. Мунай суюк жаратылыш газы газ сымал болот. Пайдалуу кендер жер түпкүрүндө жайгашкан. Баалуу таштардын курамын, өзгөчөлүгүн аныктаган кесиптин ээлери геологдор дейбиз. Адегенде геологдор пайдалуу кендерди изилдеп табышат, андан кийин башка адистер аны казып алуу үчүн картадан кен жайгашкан жерди белгилеп коюшат. Келгиле балдар, күнөстүү Кыргызстаныбызда чыккан айрым кендерге токтоло кетели. Гранит жер кыртышында кеңири таралган кристалданган кычкыл магма тоо кени. Өзүңөр көрүп тургандай, гранит кристалдуу түзүлүштө. Өңү ачык боз, жашыл сымал боз түстө болот. Гранит үйлөрдүн дубалын кооздоого керектелет. Жеңил иштетилип, оңой кесилет. Касиети боюнча көркөм кооз таштарга болгон талаптардын бардыгына жооп берет. Архитектура курулмаларында имараттардын дубалын кооздоп каптоого болот. Ак гранит кени Чүй областынын Москва районунда жайгашкан. Баткен областынын Кадамжай районунда сурма казып алуу жүргүзүлөт. Бул сейрек кездешүүчү пайдалуу кендердин бири болуп саналат. Кыргызстандын сурмасы башкалардан эң мыкты сапаты менен айырмаланат. Сурманын пайдалуу жактары көп. Мисалы, сурманы косметика каражатына дагы колдонуп келишет. Ал көздүн ар кандай ооруларын айыктырууга дагы жардам берүүчү касиетке ээ. Сурма сүрүлүүгө узакка чейин чыдамдуу болгон подшипниктерди даярдоодо, батарея жасоодо, типографияда, ширеңкенин баш жагын жасоодо дагы колдонулат. Сымап суюк металл. Сымап табиятта 20дан ашык минералда кезигет. Баткен областындагы Айдаркенден сымап суюк металл алынат. Ал медицинада жана аскер ишинде колдонулат. Кендин өнөр жайлык мааниси чоң. Ал дүйнөдөгү ири кендердин бири. Көп жылдан бери казылып алынууда. Анын базасында Айдаркен комбинаты иштеп жатат. Балдар, биз колдонуп жүргөн градусник менен адамдын дене табын өлчөйбүз. Градусниктин ичиндеги сымапты абайлап колдонуу керек.
Сымап, уулуу, суюк металл болгондуктан ден соолукка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Калай составында экономикалык жактан казып алууга арзырлык өлчөмдө калай металы бар минерал заттардын табияттагы чогунтусу. Калайдан турмуш тиричиликке керектүү көп буюмдар жасалат. Балдар, кен байлыктардын дагы бири аш тузу болуп эсептелинет. Балдар, аш тузу менен таш тузунун айырмачылыктарын карап көрөлүчү. Аш тузу майда жана өңү ак болот. Ал эми таш тузу болсо катуу жана тунук. Биздин республикабыздын тоолорунда көп сандаган туз кендери бар. Алардын ичинен эң белгилүүсү Кочкордогу жана Кетмен төбөдөгү туз кени болуп саналат. Кочкордогу туз кени өзгөчө дарычылык касиетке ээ. Кандай гана тамак болбосун, даамын чыгарган албетте туз болот. Биз жеп жүргөн тамактардын бардыгына белгилүү өлчөмдөгү туз татымдары кошулат. Акиташты курулушта, үй актоодо, бетон даярдоодо жана башка айыл чарбасында дагы колдонобуз. Акиташ менен үйлөрдүн дубалдарын жана ошондой эле бак-дарактарды дагы актайбыз. Себеби акиташ бактарды ар кандай курт-кумурскалардан сактап турат. Чопо. Чопо күрөң жана кызгылт күрөң түстө болот. Чоподон кирпич, черепица жана идиш аяктардын ар кандай түрлөрү жасалат. Чоподон отко чыдамдуу материалдарды жасоо менен бирге фармацевтика жана башка өнөр жай тармактарында дагы колдонулат. Балдар, чоподон кыргыздын музыкалык аспабы чопочоор дагы жасалат. Кум майда бүртүкчөлүү, борпоң чөкмө тоо теги. Кум курулушта, үйлөрдү салууда, айнек жасоодо колдонулат. Көмүр. Өсүмдүк чиринисинен пайда болгон күйүүчү катуу кен байлык. Көмүр шахталарда жана карьерлерде казылып алынат. Көмүр турмушта эң эле көп колдонулуучу кендердин бири болуп саналат. Айрыкча кыш мезгилинде үйлөрдү жылытуу үчүн көмүрдү көп колдонобуз. Кыргызстандын аймагынан табылган кендердин ичинен эң көбү көмүр кени. Кыргызстанда көмүр шахтасы биринчи жолу Сүлүктүү шаарында ачылган. Жалал-Абад облусунун Таш көмүрүндө, Баткен облусунун Кызыл кыясында, Нарын облусунун Кара Кечесинде, Ысык көл облусунун Жыргалаңында көмүр казып алынат. Алтын Ысык көл облусунун Кум-Төр деген жеринен казылып алынат. Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо районунда макмал алтын кени казылып алынат. Талас облусунун Жерүй кенинде алтындын көп запасы дагы бар. Мунай газы Жалал-Абад облусунун Майлы суу шаарынан чыгат. Балдар, жогоруда айтылгандарды эстеп калгыла. Адамдар пайдалуу кендерсиз чарба иштерин жүргүзө алышпайт. Пайдалуу кен казылып алынгандан кийин кайра калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон байлык. Жаратылыш газы адамдын мыкты жардамчысы. Бирок газ плитасынан газдын чыгышы абдан кооптуу. Балдар, силер билесиңерби, эмне үчүн тоолор урайт экенин? Тоолор жана тоо тектери канчалык бекем болбосун, дайыма акырындан урап турат. Күндүзү күн асканы аябай ысытат. Аскалардагы тоо тектери кеңейет. Түнкүсүн алар муздап кысылат. Жаракаларына, чуңкурларына суу кирет. Кыргызстаныбыздын бийик тоолору кышында көк мелжип ап-апак болуп абдан кооз көрүнөт. Кыш мезгилинин төмөнкү температурасында суу тоңот жана музга айланып кеңейет. Муз жаракаларды түзөт. Жаракалар чоңоет. Кыргызстаныбыздын асман тиреген бийик мөңгүлөрүндө жайы кышы муз эрибейт.
Шамал болгон учурда аскалардын ошол жаракаларына өсүмдүктөрдүн уруктарын учуруп келет. Ошентип аскаларга чөп, бадалдар, ал түгүл дарактар да өсүп чыгат. Өсүмдүктүн тамырлары жооноюп таштарды бузат. Таштар жарылып төмөн кулайт. Жүздөгөн жана миңдеген жылдар өтөт. Бийик тоолордун этегинде алардын урандылары, чоң таштар менен шагылдар калат. Кар менен жамгыр суулары алардын бир орундан экинчи орунга агызганда таштар бири-бирине сүрүлөт. Ушундан улам алар кумга жана топуракка айланып кетет. Балдар, пайдалуу кендер кайсы жерде казылып алынганын жогорудагы таблицаны толтуруу менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Кендердин аталышы: көмүр, мунай, алтын, сурма, туз. Бул кендер кайсы облустта жана кайсы жерде казылып алынат? Таблица боюнча толтургула. Балдар, эми текшерип көрөлүчү. Көмүр кени Жалал Абад облусунун Таш көмүрүндө, Баткен облусунун Сүлүктү, Нарын облусунун Каракече, ал эми Ысык көл облусунун Жыргалаңында көмүр кендери казылып алынат. Мунай кени Жалал Абад облусунун Майлы суу деген жеринде. Алтын кени Ысык көл облусунун Кумтөр, Талас облусунун Жер үй деген жеринде казылып алынат. Медицинада колдонулуп жаткан кадимки сурма кени Баткен облусундагы Кадамжай районунда алынат. Туз кени Нарын облусундагы Кочкор районунда алынат. Балдар, таблицаны силер дагы туура толтурдуңар деген ишеничтемин. Азаматсыңар балдар. Ушуну менен мекен таануу сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Ден соолугубуз бекем, маанайыбыз ачык, жашообуз куунак, алган билимибиз жемиштүү болсун. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла.